Ар бир күндүн кайталангы сыры бар, ар жүрөктүн айтылбаган сыры бар. Тирүүлүктүн билгин келсе кадырын жакшы ырлардын саптарынан табылар дейт. ЛТР каналында Мен издесең ырларынан табасын көрсөтсө. Өзүңүздөр билгендей, мына ушу өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгекти эскерсин дейт. Биздин көрсөтүүбүз мына ушул кыргыз элине ополтодой салым кошкон, кыргыз адабиятында кезинде көрүнүктүү инсандар болгон, бүгүн дагы ырлары экинчи өмүр сүрүп элибиздин жүрөгүндө жашаган кыргыздын мыкты залкар акындарын эскерип келебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Бүткүл Союздук Фадеев атындагы сыйлыктын ээси, эл агартуунун отличниги, Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери, ошондой эле Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу, Манас, даңк, каармандык үчүн медаль, ошондой эле Ак Шумкар сыйлыгынын ээси кыргыздын залкар уулу Сооронбай Жусуевду бүгүн биз эскерген турабыз. Балам мына уйкусунан турду ат. Мойнумдан кучактады булдырап, алаканын өптүм дагы баламдын те согушту эстеп турдум тунжурап. Самак эле, ынак досум сырдашкан. Укмуш болчу, күлкү менен ыр жактан. Кызылдаган октор тына калганда, ыр күлкөгө бөлөп бизди жыргаткан. Самак айтты: "Кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан." Самак өп, кагаз бетин жапты да, улутунду бала кандай жакшына, ошол түнү алаканду кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өп, самак ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү, бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп үмүтү жок жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу, бул не шундук, таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Баланы биз аң таң кылып карасак, баарыбыздан самак тура баласак,
наристени бошотууга байлоодон аттап буттап чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам. Айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде жатты бир гана купку болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын, көргөндөрдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт ошондогу алаканы баланы. Сооронбай Жусуев кезинде чындыгында эле Кыргыздын төбөсү көргөн мыкты деген инсандарын сүрөттөп, алардын бейнесине мыкты деген ырларды жазып кеткен. Сен адамсың, өзүм дайым таң калган, ишти бүтүп кайра ишке камданган, таңдан кечке баш көтөрбөй жазгандан, бир аз колу бошой калса арданган. Чыдам кайда байымдууда мүнөзүң, өмүр бою эмгектенип бир өзүң, бир илимий институттун жумушун апыртпаймын жалгыз жасап жүрөсүң. Ийне менен далай кудук казгансың, элимпоздор дүйнөсүнө жаккансың, нечен жолу максатына сен жетип, нечен жолу жеңиш даамын таткансың. Сен көптөрдү даңк нуруна киринттиң, сен көптөргө өмүр берип тирилттиң, Молдо Нияз Токтогулду Мукайды сен чыгарттың, бийигине бийиктин. Сен нак акын, сен азада алымсың, чебер ишмер тагдырына кайылсың, көп инсандын эмгектерин бааладың, эми өзүңдүн эмгегиңди баалоочулар табылсын деп, мына ошо кезинде Сооронбай Жусуев Кыргыздын сыймыктуу уулу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Мукай Элебаев атындагы сыйлыктын ээси Омур Соороновдун бейнесине мына ушинтип ыр жазган. Сооронбай аке Жусуевду мен 1958 жылдан бери билем. 58 жылы окууга келгенде ошондо Ала Тоо журналынын редактору болчу. Анан ошондо 58 жылы декабрь айындагы 12 санына Ала Тоонун менин бир өрөм чыкканды. Анан кийинки дайыма катышып жүргөн учурум анагы аскерден келип студент болуп жүргөндө катышып чогулуштардын бардыгына барып жүрдүк студенттер. Ошондо анан ыр жазып жүрүп бир поэмамды анан Аман Токтогулов деген биздин менин курсташым мыкты акын, мыкты адабиятчы, сөзчү курсташым экөөбүз барып ошо поэмаларыбызды тапшырдык. Анан ошол поэмамды ушунчалык мындай студенттерге, жаштарга, жаш жазуучуларга абдан жакшы мамиле кылган ушундай мыкты кишилер. Ошонун бир бөлүгүн машинкага бастырып Кыргызстан аялдары деген журналга чыгартып койду да. Мен биринчи ушундай бир сүйүнгөн учурум ошо болгон. Ошонун гонорарын алып туруп мен апама көйнөк алдым. Жакшы. Ошондой дайыма байланышып жүрдүк. Атүгүл биз адабий ийримге Сооронбай Жусуевду жетекчи кылып алабыз деп кол коюп келип жүрдүк. Консультация алып жүрдүк. Андан кийин дайыма катышып жүрдүм. Бул Сооронбай Жусуев деген ошондой бир жаштарга камкордук көргөн, айрыкча жаш акындар, жазуучуларга зор камкордук көргөн киши болчу. Анан өзү ушунчалык өзүнүн тартиби, жүрүш турушу, мамилеси бардыгы так болгон киши. Эмне сураса, эмне болсо ошонун баарын так аткарган. Атүгүл жазган тамгалары дагы андай шурундай тизилип турган ушундай кишилер. Бул киши чоң лирик жана поэма жанрын кыргыз адабиятында Алкул Осмондон кийинки поэма жанрын өнүктүргөн Сооронбай Жусуев болмосун. Ошону менен бирге Сооронбай Жусуев бул котормочулардын
Ошол Абдыкайымов баштаган бир топ мурдагы котормочулардын жолун улаган, өмүр бою котормочулукту кош алып жүргөн акын. Жусуевду өмүрүнүн аягына чейин бул чыгармачылык таштаган жок. Бийики жазган ырлары, Курманжан Датка поэмасы, Разаков жөнүндөгү поэмасы бул кыргыз адабиятында өз ордун ээлеп турат. Анан башка да бир нече поэмалары бар. Анын мага абдан биринчи таасир эткени Үмүт деген поэмасы чыккан 60 жылдары, 50 жылдары. Ошо 56 жыл. Ошону окуп алып, ошо кездеги ыр жазып жүргөн жаштарды ушунчалык бир эргип ошондон кубат алганын эскеримде дайыма эстейм. Анан кийин бир нече жакшы китептер чыкты. Бул киши жөнүндө канча айтса жараша берет. Анан бүт сыйлыктарга жетишти. Аягында эл баатыры болду. Анан бул киши бир Апушев, Амасал Апушев бир интервью алган экен. Ошондо эмне үчүн сиз Токтогул сыйлыгын кеч алдыңыз деп сураса ал айтыптыр. Бир жолу дейт, бул Токтогул сыйлыгына 11 киши мен болом дейт да. Кыргызда ушундай да. Талапкер. Ошондо дагы катышпай койдум дейт. Анан сабыр кылып аягында бул Токтогул сыйлыгын ошо сыйлыкка татыктуу чыгармагана алыш керек. Анан Курманжан Даткан жазган айын ошого алды. Бул кишинин сара отуруш шакирттери көп болуш керек. Анан шакирт дагы бир интервьюсунда айтып, сиздин шакиртим ушу деп кимди айтасыз десе, мен шакиртим деп мен айтпайм. Өзү айтса мактанарлык мажүрүм талатың бары, маанисирдай өтө кымбат затың бары, ырайыңдың ыраңды жактырып, ырын жазып келе жатат акындары. Айырмаң чоң, аркыл талдан улуусуң, артыксың сен, ар жагынан сулуусуң, адамдарга али киче табышмак, суйсалаңкы, сумсайыңкы турушуң. Саамайларың сеңселет да сеңселет. Адат болуп, күндө бизге келсе деп, арттырууга көркүбүздүн ансайын, аңсайт көксөйт, бизге чындап келсе деп, өзгөң үлгөң бедер туткан карааның, келе берет карагым, келишимиң арты берсин ар качан, кереметтүү, кең пейилдүү дарагым. Сооронбай Жусуевдин мына ушул китептерин барактап отуруп дагы бир жакшы ырсаптары бар. Сен жазуу жактан чапчаңсың, аркыл көп китеп жазгансың. Кыйналып издеп тарыхын кыргызга чындап жаккансың. Каламды шилтеп талыкпа, өркүндө өргө арышта. Ата журт кызы ак иште, атагың жетип алыска деп, мына ошо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, өмүрүнүн көбүн мына ошо кыргыз тарыхын изилдеп жазып, эртеңки келечек муундар үчүн бир канча китептерди жараткан жазуучу студиябыздын кадырлуу мейманы Кален Сыдыкова отурат. Кош келипсиз. Биз Сооронбай агайдын шакирттери, Сооронбай агай менен абдан сыймыктанабыз. Ак кишиден дайыма, ак киши түрүгесинде дайыма кеңеш алып, акылдашып, көптөгөн пландарды куруп, чогуу чаран көптөгөн иш чараларга катыштык. Анан агайды бул иши залкар киши катары бизге көп таасирин берди. Биз ошол эки агайдын мындай өзгөчө кийик өсүп жаткан жаштардын талантына баа берип, ошону аздектеп, кастарлап, көз кырын салып, анан аны жөн эле койбой, ошол эки жазгандарыбыздын ар бирин окуп, ошо өзүнүн жеке көз карашын айтып, анан жардам бере турган учурларда жардам берип, көп нерсени үйрөттү да. Анан бул киши өзү абдан тыккан, кишиге мындай аяр мамиле жасаган, мындай аяр жүйөлүү нерселерди өздүктө аздектеген, анан мындай убакытка тыккан, ушундай жакшы киши болчу. Агайдын мен өзгөчө бир жагын айтышым керек. Мына ореке 90-95 жылдары мен КТРда башкы редактор болуп иштеп калганда агайдын поэзиясына жазылган көптөгөн обондор бар экен. Көптөгөн обондор бар экен. Кээ бирлерine 2-3 обон жазылгандары бар. Анан
Айрым ырлары болсо чаташып ошондоки сөзү Сооронбай Жусуповдук болсо да башка деп аталып кеткендер бар экен. Ошондо көп нерселерди мен тиги башкы редактор катары тактап киргизгениме да сыймыктанам. Анан агайдын мынау дүйнөлүк адабиятта да ыр менен жазган романдары өтө сейрек. Пушкин болобу, Алтыкомбаев агай болобу, ушулар бар да. Анан бул киши ошолеки Курманжан эне жөнүндө, Разаков ага жөнүндө 2 романды ыр менен жазды да. Бул кыргыз адабиятында өзүнчө изилдене турган, сөз кыла турган, бул Борбордук Азияда бир кайталангыс кубулуш экендигин белгилей турган учур келди. Ушуну агайдын көзү түрүсүндө ушул нерселер айтылбай калды да. Эми агай 10 томдугунан тышкары дагы көптөгөн китептерге жетти. Бул бактылуу таалайлуу киши экен. Өзүнүн өмүрүндө кыргыз адабиятына маданият эмгеги сіңирген үзүрүн көрдү, акыбети кайтты, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарды алды, эл аралык даражада жүрдү. Башка элдердин поэзиясын кыргыз тилине которуп ушундай чоң эмгектерди жасады да. Анан агай сөзгө өтө кылдат маани берчи, өзгөчө болчу. Анан бул жерде мен агайдын арасында жүргөндөн Бактыгүл Чотурба, Гүлжамиля Шакировалар, Баяз Турал, Жедигер Саалаев окшогон, Кожегелди Култегин окшогон бир топ шакирттер менен дайыма майрамдарда чогулуп, анан керектүү учурларда келгиле деп өзү акыл кеңешин айтып турар эле да. Анан агай ошолеки азырда эсимде 16 февралда президенттен жана Кыргыз Республикасынын баатыры деген алганда агай ошо дасторкон жасатып коюптур үйүнө аябай. Анан кийин биздин жана шакирттердин айтты: мен Кыргыз Республикасынын эл акыны болуп ак үйгө кирип, кайра Кыргыз Республикасынын баатыры болуп чыгам. Анан мен чыкканда тияка бияка кетип калбай чогуу келгиле, үйгө барып ушу жакшы бир эмгек болгон жатат, ушуну белгилейбиз деп. Анан барып, анан биринчи болуп ошо агайды биз куттуктадык. Агай менен тиги жанагы ак шумкарын тагынып алып сүрөткө түшкөн учурлар азыр китептерге, агайдын китептерине чыкты. Мен дагы жанагы Юбилей Карата институтун деген китеп чыгардым эле, ошого да чыкты да. Анан агайдан өрнөк ала турган көп жактары бар. Бул киши акындык катары дагы, ага катары дагы, ата катары дагы, анан өзүнүн тиги аялына мамиле кылган сүйүктүү жар катары дагы ушундай бир көп өрнөк ала турган жактары бар да. Мен бүгүн өзгөчө толкунданып турам. Анткени ушу агайдын көп жакшы сапаттары бизди көп алга жетеледи. Көптөгөн сүрөөнүн көрдүк, колдоду. Мисалы мен жана кыргыз тарыхын чыгарарда ушу акча таба албай кыйналып, каржы алып ушу көпкө чыгара албай жүргөндө дагы жанагы кыргыз патентке сүйлөшүп, өзүнүн баягы жазуучуларга бере турган үлүшү бар экен. Анча-мынча ошорекиге дагы акча бөлдүртүп берип колдогон эсимде да. Анан ушундай агалык нускалар эстен кетпейт экен. Көңүлүндө ой толтура адеми, көпкө тааныш элибиздин калени. Кайсалдабайт татаалда курс теймадан, тайбасын этпес өткүр да курс калеми. Сүйлөйт жазат күндүртүн үзүлбөй, күч талант аз анын талант күчүндөй. Эл тагдырын ойлоп тартып сарсана, эмгек кылса көрөт кадим үзүрдөй. Мүнөзү бар канааттанып тынчалбайт, мүнөзү бар түз жолунан кыйшайбайт. Алдыдагы максатына жетмейин, ал турукту арт жагына кылчайбайт. Жерибизде окшош кыздар каленге барып айткыла, бар болсалар каерде. Кариетте калени бар кыргыздын, кален сунду кыздар керек ар элге деп 2004-жылы мага ардап жазды эле. Башкалардан өзгө кызыгаты бар, башкаларга окшобогон акын ал. Бардык жанды баалап, барктап баамдап, башкалардан адамдардын жакын ал. Жүрөгүндө ырдын бүтпөс кенчи бар, өзгөчө акын, өзүн сезген эркин ал. Жеңишке ал күчүн жумшап умтулса, жете турган майтарылбас эрки бар. Ырлар жазат башкалардан башкача, ынтасаны ыйык тунук таптаза. Калкыбызга жакмак эле кай акын, карбаластай камбыл акын жакпаса дейт. Мына ушул Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмери, акын, котурмочу Карбалас Бакиров агайыбызга дагы Сооронбай Жусуев ушундай ырсаптарын арнаптыр. Сооронбай Жусуев акын катары дагы, адам катары дагы, адамкерчилиги боюнча дагы мындай бир өзгөчө орду бар акын. Мунун мисалы үчүн мына бул жерде арналган ырларды окуп атпайбы? Мына кыздарыбыз окуду. Баардык чоң акындар, залкар акындар өзүнөн кийинки муундарга мындай ырларды арнай бербейт да. Сооронбай Жусуевдин бир ырын окуп коеюн.
жашырыпсың көзүңдү тийген күндөн, жамалыңа нур берип сүйгөн күндөн, гүлдөр сенин көзүңдү карап калчу, куштар көрүп көзүңдү канаттанчу, бир көрсөм деп асманда токтоп болот, кайра жылат көзүңдү жоктоп туруп, көз айнекти башкалар тагынышсын, сен тагынып эмнеге жаңылыштың, сенин көзүң тоо көлү таза турган, көз эмес да башкадан ката турган, көңүлүмдү эргитип күлмүңдөгөн, көзүңдө эле үмүтүм бүлбүлдөгөн, көйкөлөйүн көз нуруң жамынайын, деги көз айнексиз карачы кагылайын. Аздан асмандан жылдыз тарап, супа салып акырын таңга карат, чамгарактай мүйүздүү чоң тоо теке турдасканын үстүндө кароол карап. Кескимерген текени көрүп келди, жыт сездирбей жакындап өңүп келди, тоо жаңыртты, кудуңдап тосуп алды, кулап түшкөн аскадан өлүктенди. Мерген союп теке этин алып кетти, теке башы мүйүзү калып кетти. Тоо текенин тоолорду карап турган көздөрүнөн тунук жаш агып кетти. Эми ошол жол менен сыйдаланып, эч күтүштү төмөнгө сыйгаланып, кетпей карап текенин жансыз көзүн, кемшиңдеди кирпигин ыйгам алып. Кетпей карап текенин жансыз көзүн, кемшиңдеди кирпигин ыйгам алып.
келчи кыш жилдеде кымбатым келчи кыш жилдеде кымбатым асманы кең алайык ууда төрөлгөм арча жыттуу бешигине бөлөнгөм анда менин түп тамырым көрөнгөм ай чолпонум алайык ууда туролгон ыржыттанган тулаңына оронгом ырдаамду булагы уртап туролгом бала болуп тоо ойногом тай мингем кана жутуп нурдун күндүн айдын мен канатымды алайык ууда жайдым мен ыр татканмын жердин сөөлөт коозунан ышкы тапкан булбулдардын доошунан ырыс тапкам алайык уунун тоосунан алайык ууда энемизген сүт менен алайык уудан алган алгач күч менен алга умтулуп көнгөн акыл бүттенем жаралганга алайык уудай жерде мен жайдаңдаймын жагалданам шерденем жаным жыргап даңазалайм дембедем алайык уудай жерим барда муунум бек аны айтамын анык асыл туурум деп айтса болду мен алайыктуу уулум деп Асан иним кыл калемдин чебери, аны ардактайт ала тоолук элеми, ал жараткан сүрөттөрдөн байкалат ойлорунун омогу да тереңи, өзү тапкан сүрөтчүлүк жолунда бир да кадам шилтей элек кедери. Чымырканып чындык жасап жомоктон, адам үчүн көп көз майын куруткон, ар кимине колу менен жан берди, ал жаратып адамдарды боектон. Ал сабырдуу, ал каржалбас, моюбас, ал чыдамкай эрки бекен булуттон. Асан азыр элдеги чоң сүрөтчү, атак даңктуу эмгеги чоң сүрөтчү, кыл калеми кызмат кылып тарыхта кыргыздын эртең үчүн күрөштү. Ал аздектеп даңазалап келатат, адамдардын ала тоонун күнөстү. Ал татыктуу акындардын ырына, ал татыктуу элдин наамсыйына. Асан устат нагыз кыргыз мүнөздүү, Асан устат нагыз кыргыз жүрөктүү дейт. Мына ушул ырсаттарын кезинде Сооронбай Жусуев өзүнүн өнөрү менен көпчүлүккө жаккан өзгөчө мына ушу түркүн түс бояк аркылуу сүрөттөрдү тартып, мына ушул сыйлыкка жетишкен Асан Турсункулов бүгүн бизде конокто. Мен мына Сооронбай Жусуев жөнүндө эскергенде мен өзүм жаштыгымды эскертем. Мына ушул кишилер менен мен жаш кезимде чогуу жүрүп калдым, ата баладай болуп жүрүп калып, Жунай Мавлянов менен ушу Сооронбай Жусуевтер менен жүрүп, булар абдан ынтымактуу адамдар. Бири менен ушулардан мен баягы адамды сыйлоо, адамды аздектөө, бир адамдык сапат жөнүндө чоң нерсе айтам да. Чыгармачылыктан сырткары адамгерчиликтин улуу бир үлгүлөрү, сапаттары, асылдыктары ушу. Анан мындай чогуу отуруп калганда баягы чакырып калчу мени. Анан кийин мен Сооронбай Жусуев менен аябай жакшы жүрдүм. Анан көбүнчө соке деп айтчу. Ошондой сүйлөшчүбүз, соке деп. Ал киши деле таарынча эмес мага. Анан Сооронбай Жусуевдин мен 2-3 жолу портретин тарттым. Ошол биринчи портретим баягы алтын кылым асыл адамдары деп 98-жылы ачылган 100 портрет көргөзмөмдө 97-жылы тарткам. Анда өзү отуруп берген. Кийин анан 2009-жылы эл сыймыгы деген юстиция министрлигине тартылган чоң картинага ошо Сооронбай Жусуевдин портрети тартылган эле да. Мен көпкө чейин карадым, анткени ар бир областта чынын эле мыкты чыгармачыл адамдар, мыкты адамдар көп. Тандоо керек. Чыгармалары да мыкты. Анан ошолорду иргеп отурганда эң башкы неме мен такалган жерим, анан мен өзүм биринчи катарга коюп карай турган маселе бул адамгерчилик. Ошол адамгерчилик сапаты, чыгармачылыгындагы бийик турган адамгерчилик, жөнөкөйлүк сапаты менен мен ошол жерге Ош областынын өкүлү катары тарттым эле да. Мен Сооронбай Жусуевдин бир сөзүн эскерип кетким келет. Жакшы адамдардын көңүлүн эч качан оорутпаш керек экен деген. Бул киши өзү абдан тарбиялуу, анан ушундай бир тыкан. Ар бир жазган бир кишине ыр жазса дагы, бир жаш таланттарга ыр жазса дагы сөзсүз түрдө ошону ошол жазган адамына айтып, чалып,
бир жолу мага чалып калды. Сен жөнүндө мен жазып койдум гезитке алып окуп койчу деди. Анан кийин көрсө Зайырбек Ажыматовдун жазганырын ошол туура жазылган, мүнөз туура берилген деген гезит ошо берген экен да. Дайыма адамдар менен мамилесин мыкты кылып жүргөн бирден бир мыкты инсан, мыкты залкар акын. Ушундай киши менен сабакташ болуп, чогуу жүрүп калып, ошолордун тарбиясын алып, мен бүгүн ошол тарбияны кийинки муунга да өтсө экен дейм. Биз аркылуу өтсө экен, мына биз азыр айтып атпайбызбы ар бир сөзүн. Ушулар кийинки азыр бизди угуп аткан балдар, кийинки муун, акын, жазуучулар, чыгармачыл адамдар ушундай бир мыкты сапаттарын кармаса экен дейм. Чыгармачылык деген чыгармачылык ар бир адамда болот, чыгармачыл адам чыгармасы менен иштейт, бирок ошол эле убакта адамгерчилик деген сапат дайыма болуп турса экен дейм. Ошон үчүн ушу Сооронбай Жусуевдин, Сокемдин баардык асыл сапаттары кийинки биздин кыргыз элинин чыгармасына жүрсүн. Адырды көктөм желе аймалады, жоодурайт жомоксунду туштарабым. Бүт бойдон каптап турган айлананы кып-кызыл кызгалдакка суктанамын. Жалгыз да кызгалдакты үзбөгүлө, заматта жаны кетип соолуп калат. Үзгөн соң жагымдуу жыт бүтпөгүлө, өлөт да ал өлүкүл болуп калат. Аруу гүл адам көзүн кычыштырып, алоолоп айлананы көрктөп турсун. Кып-кызыл түстү сүртүп кызыктырып, адырды жалындатып өрттөп турсун. Жогоруда мына ушул Кален Сыдыкова эжебиз жакшы сөз айтты. Мына ушу Гүлжамила Шакирова, Бактыгүл Чотурова болуп, биз ушу Сооронбай Жусуевдин чыгармачылыгынан негизи эле кишинин батасын алып, мына ушундай көптөгөн иш-чараларда бирге болуп, жакшы күндөрдү өткөрдүк деп. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңирген ишмер, акын эжебиз Гүлжамила Шакирова келип атат. Гүлжамила эже, кош келипсиз. Сиздердин ЛТР каналындагы ушундай жакшы иштерди, жакшы адамдарды эскерип колдоп жүргөн көрсөтүүлөрүңөр абдан жакшы кетип атат. Силерди дагы ушул Сооронбай аганын рух дүйнөсү колдоп жүрсүн. Рахмат. Анан мен да кубанып отурам. Чында Сооронбай аганы мен 85-ci жылдарда, 86-cı жылдарда жакындан тааныш эле кезде бул киши Жазуучулар союзунда поэзия боюнча, проза боюнча консультант, чоңдор үчүн консультант эле. Анан жаштардын да өзүнчө консультация бере турган бөлүмү бар болчу. Бирок мен ошол кездерде ушу китебиме мындай рекомендация алайын деп ала албай, анан Сооронбай агага кайрылып калгам да. Кайрылып ырларымды берсем, анан ага чакырып алып, анан Гүлжамила, сенин ырларың жакшы бышып жетилип калыптыр. Бир сүрөтүңдү алып келип таштап койчу деди. Анан ошондо сүрөт, кичинекей бир сүрөт алып барып таштап койсом, анан ошо Ленинчил жаш газетасына мындай ак жолго алып, жакшы маанай менен ак жолго алып, мен сүрөтүм менен басып ырларымды чыгартып койгон экен. Анан мен ошондон баштап бул киши менен абдан жакын болуп, мен тааныбай туруп ушундай жакшы иштерге барды деп көңүлүмдө бир жылуулук орноп, анан кийин бара ушу шакирт болуп калдым. Мына жогоруда Кален Сыдыкова айткандай, биз анан кийин тобубуз менен көп жаштарга ушундай каалоосун айтып, анан баарыбыз ата баладай болуп, агайды дайыма ушул 9-майда, 15-майда үйүндө куттуктап барып, анан эркелеп бир жагы агайды Асан айткандай соке деп дагы барыбыз ушинтип эркелетчүбүз да. Анан ошондо мен 85 жылдыгында баатыр болуу элек кезинде мен жаңы ошонун алдында экен ыр жазган элем. Аска Зоодой агабыз деп ошону окуп коеюн. Түгөлдөп шакирттерин сурап турат. Төгүлтүп жан дүйнөсүн Тоодой ага, Толубайдай жаштарды сынап турат. Түз айтат бузгандардын сөзүнө обой, калп менен калпыстыкка тиет жоодой. Болсо эгер кийинки муун кырка тоолор, сокебиз ортобузда аска Зоодой. Эркелетип соке дейбиз. Баарыбыз баарлаша сокелейбиз. Өчпөгөн ырларына тизе бүгүп, өмүрүн өрнөк тутуп эселейбиз. Келгенде насаатчыга атайыбыз,
жазылтып жарпыбызды бачайыбыз, жумшак сүйлөп акылын айтып турса, Жусуев баарыбыздын бакайыбыз. Устатка таазим кылып баш урабыз, айтылып жолукканда бар сырыбыз, көшүндө орден толо келе жатса, Жусуев баарыбыздын баатырыбыз деп жазган элем. Чында агай ушундай баатырдай болуп, калкайып, бакайдай болуп ортобузда ар дайым насаатын айтып бизге. Анан мындай агайдын бир жакшы жери, кичиккен адамдар жаман көрчү да, бир 2-3 минутта кичикпеш керек эле. Агай өз убагында да эмес кылган киши да. Ошон үчүн биз ар дайым жолуга турган кезде Жусуев агайга ушу барыбыз так ошол убакта барчубыз. Агай жаман көрөт тезинен деп ушу шакирттери Аллах баарын сураганда кичиккендерди ушундай жоодой карап турат эле. Ушунуңар кантип болсун балдар, мынтип отурсаңар эртеңки күнүңөр бүдөмүк болуп калат деп. Ошол тартипти бүгүн дагы сактаганга аракет кылып келатабыз. Анан баш ийбей койгондору деле бар. Бийик үйлөр, чоң шаардын чет жагы, кирмегеле кирди секин кеч дагы, кең бөлмөгө ойлуу муңдуу күү толуп, нурун чачты телевизор экраны. Жизель, балет, музыкасы адандын, сезимине тийген ар бир адамдын, бий музыка мындап келди тартуулап, элестерин ичаап өткөн заманды. Арык чырай, назиктендүү жашкын. Ак көйнөкчөн кыз чыкты да сахнага, көздү азгырып, кереметтүү бий бийлеп, көңүлдөрүн бийлеп алды. Кээде кызга бак конутта кутконот, кээде кайра сарсанаага туш болот. Сулуу буту жерге тийбей дирилдеп, ал сахнада уштук айдем уш болуп. Балет бүтүп, колдор катуу чабылып, бали деген үндөр турду жаңырып, телевизор көргөн ак чач кемпирдин тободу көздөн жаш агылып. Жаштайынан жакшы билип бий тилин, бийге арнаган бүткүл күчүн жинкинин, өксү ыйлап кемшиңдеген ал кемпир өзү болчу ошол сулуу бийчин. Жашыңдан ырга доссуң сен, ыр жазып алга оздуң сен. Ыр менен кечти кийирип, ыр менен таңды тостуң сен. Ыр жазган билбейм күн түндү, ырыңдан чыккан төркүнгү, ала тоолук элимдин акыны сенсиң сүйкүмдү деп, мына ошо Кыргыздын дагы бир таланттуу кыздарынын бири Алкул Осмонов атындагы адаби сыйлыктын ээси акын Бактыгүл Чотуровага Сооронбай Жусуев атабыз мына ушинтип бейнесин сүрөттөп бар жазыптыр. Сооронбай агайды эстебей коюшка, эскербей коюшка такыр мүмкүн эмес. Анткени ал киши ошондой залкар таланты жагынан дагы, адамдык залкарлыгы жагынан дагы бул кыргыз элинин тарыхында кала турган чоң инсан да. Анан биз ушундай өтө залкар баатыр агабыздан бир анча мынча болсо да үлгү алып, ошонун сабагын үйрөнүп, жакшы жактарынан турмушта эми көп нерсе болот эмеспи биз билбеген. Ошону ар бир кадамыбызда эстеп, агайдын бир устаттыгын алып калганыбызга биз бактылуубуз деп эсептейм. Биз Сооронбай агайдын шакирти элек чындыгында. Анан чыгармачылыкта дагы, жөнөкөй мүнөдө адамдык турмушта дагы бизге көп нерсени үйрөттү. Чыгармачылыкта Сооронбай агай айтып калчу эле, ой илкам келет деп эле отура бербегиле, илкамды өзүңөр чакыргыла. Анткени а киши күнүгө иштечи. Арашанда мисалы күнүгө эртең менен эрте туруп, анан 4 куплет ыр жазыш керек деп өзүнүн бир мындай жаза турган тиги күндөлүгүндө коюп койчу эле да. Ошентип ар бир саатта эмне иш аткара турганы ошол жерде жазылып турчу. Анан бизди баягы бөлмөсүнө чакырып алып, кыздарды сыйлайын деп роза гүлдөрдү сууга салып, жыткан таалысы буркурап турат. Ошол аял затын
эркек заты кандай сыйлаш керек бул турмушта. Ошону дагы үйрөнүштү да биздин шакирттер. Кыздар келатканда монтип тосуп алыш керек деп. Анан кийин чыгармачылык жактан дагы ушул поэзияда бул киши өтө баба дыйкандай иштеди. Элдир селдир немени жазбагыла дейт көп айтчу. Мисалы элдир селдир уйкаш менен эле урдура бербей, чыныгы ырдын ыргагын бузбай, анын ички мазмунун дагы, сырткы мына техникалык жактан дагы баардык жагынан дыкат жакшы кийинип турган жакшы кишидей жазгыла деп айтканын угуп калдык да. Сүймерелиев агай 4 жашпы, ушундай улуу болуш керек эле агайдан. Ошол 4 жашты дагы бул киши бегем кармачы дагы тегил арашанда бир 10-15 жазуучу акындар эс алып атса, ар бир саатты, ар бир мүнөттү так чыгарып, мен болсо бир ал жерде ишкырыкчы деп коюшчу эле. Ишкырыгым бар болчу, ошол саат эрте мененки 8-де, түштө ышкырып турасызбы? Ишкырганда каалгалар ачылып, кадимкидей иштеп аткан жазуучулар чыгып катарга турушчу. Анан кийин тамакка барчубуз. Ошондо Сооронбай агай өзү түп-түз болуп, андан кийин жаш боюнча тиги Көчкөн Сактанов, Кадыркул агай, Качкынбай агай, тиги Анатай акелер, анан кийин Акбар Рыскулович, анан кийин биз болуп, анан мындай жаш боюнча өзүбүздүн ордубузду билчүбүз да. Анан ошондо астыга өтүп кетпей, Сүйүнбай агай эң артта келип, анан демек мындай катарга баштагыча биз күтүп турчу элек. Анан Сүйүнбай агай келгенде агай кадимкидей честь берчү. Анан Сүйүнбай агай ошону кабыл алып, анан баштагандан кийин анан Сооронбай агай баштап, анан катар менен тамакка барып, анан ишибизди иштеп Караңызчы, бири-бирин кандай сыйлаганды. Бул бир чети мындай тамашалуу көрүнүш болгон менен ойлонгон кишиге бул тарбия. Ар ким өзүнөн 1 жаш улуу болобу, жарым жаш улуу болобу, сыйлап адамдын улуулугун сыйлап, адамдар бирин-бири аздектеп өтүш дагы оңой нерсе эмес экен да. Эл жаңырса дүйнөсү болуп жаңы, эл башына күн түссө ооруп жаны. Майышаттыр майышса, бирок сынбайт. Акындарды жеңе албайт согуштагы. Дал ошондой тагдырга жеңилбеген, кемеңгердей кебелбей кемилбеген, журт ичинде кадыры аскар тоодой, Жусуевдей акындары элимдеген, жакшы ырлар дабасы асыл жандын, жашагысын келтирип окурмандын, Жусуевдей акындар нуска менен, жугумдуусу жүрөккө жакын арлым. Угуп жаштар ыр жолун улап жатат, улуулугун урматтап ызаатташат. Эсен жүрсүн агатай ден соолуктуу, элибиздин ичинде узак жашап. Айтчы да, мен арманым деле жок. Бардык сыйды көрдүм, согуштан аман келдим, эң негизгиси. Анан элге жакшынакай эмгектерди жараттым, урмат сыйдын үстүндө келе жатам. Анан эми биз бир жолу мынтип сурап калдым, дейм, ушу арманыңыз жокпу агайды? Сурап калсам, арманым жок, бирок Кудайдан бир эле суранычым бар. Мен орден, медаль, баатыр да болдум. Ден соолук деген бир орден берсе, ошону эле сурайм дейм. Тамашалап ошентип. Агай жакшы жашады. Агайдай дагы кемеңгер адамдар көп болсо экен. Жогоруда Бактыгүл Чотурова абдан жакшы айтып кетти. Мына ошо кийинки келе жаткан мына ошо жаш калемгерлерге дагы биздин Сооронбай атабыз өзүнүн батасын берип, алардын ырларын окуп, аларга дагы бир мына ушул поэзия дүйнөсүндө чыйыр жолдо чоң бир туура багыт көрсөткөнүн айтып отурат. Бүгүнкү күндө мына ушул жаш акындарды тарбиялап өстүргөн Нурборбор академиясы бар. Мына ошол академиянын жетекчиси Нурбек Мамытбеков келип отурат. Кезинде Нурбек дагы жаш болсо дагы ушундай Сооронбай атабызды көргөнүн, бата алганын азыр сиздерге айтып берсин. Ошол жаңы толкунга келген 2011-жылы аралашып мүчө болуп кошулдум. Ошол келген жылдары биз адеп баштаганда эле
Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Иралиевдин чыгармачылык кечилерин өткөрүү менен баштаганбыз. Ошол кезде биз Сооронбай атабыздын ырларын эл алдына алгачкы ирет ошол окуп чыкканбыз. Анда ушундай бир жакшы ырлары бар эле, мен толук азыр эсимде жок экен. Баягы согуш учурунда, согуш таласында жүрүп жазган экен. Өмүрүдө кыз кучактай элегимде кучактап уктап жүрдүм автомат деген. Ошол ыры мага аябай таасир калтырган болчу. Согуштун картинасын көз алдыга таасын чагылдырган мыкты ыр. Ошол ырды мен көркөм окуп чыккан болчумун. Андан тышкары дагы бир жакшы ыры бар эле, бул лирика. Түш көрүп түш деген ыр болсо керек. Жазып ырды ошо түш деп жазып келип, анан ушундай бир саптары бар да, ойгонуп кеткендеги саптар экен. Ай турат көктө илинип, коомго окшоп бир тилинип. Ушундай бир сонун салыштырган мыкты ырлар бар эле, ошол ырларын окуганбыз. Анан аябай мыкты ырларын окугандан кийин биз дагы аябай таасирленип, анан Сооронбай атабызга бир батасын алышыбыз керек. Биз да ошол агайыбыз менен жолугушубуз керек деп, анан алгач ошол 2012-жылдары болсо керек, 9 майда Бердибек Жаңбырчиев баштаган биздин жаш таланттарды, уул кыздарды ичтип алып, анан Сүйүнбай Иралиевдин, Сооронбай Жусуевдин ошо аталары сөздөрү дагы ошо жакын бир көчөдө турчу эле барып аталарын алып келгенбиз. Алгач ошондо барып үйүндө отуруп ырларыбыздан окуп берип 2 саат 3 саат жакшы сүйлөшүп батасын алып кайтканбыз да. Жогоруда Бактыгүл эжекебиз, Кален эжекебиз, Гүлжамил эжекелер айтып атпайбы, шакирт болуп үйүндө көп болгонбуз депчи. Биз да ошол аралашып калганда ушундай бир баа бердик. Аябай жакшы сөздөрүн айтып отурду, жакшы кеңештерин айтты, чыгармачылыкта татаал жол экендигин жакшылап түшүндүрдү дегендей. Анан бизде ырларыңарды окугула. Анан биз туруп алып ырларыбызды окуп аттык. Айрым учурларда баягы биз ырларды окуй берсек, муундарын аксап калгандары көп билинбейт го, окуп кете беребиз. Анан ырларыбызды окуп атканда ушундай Сооронбай атабыз токтоду. Могул жериңде бир муун аксап калды, жетпей калды. Могул жериңде бир муун ашып кетти деп, ар бирин ошондой карап, кылдат текшерип отурганына биз аябай баа бергенбиз. Чындыгында аябай бир ырларды үстүртөн карап койбой, аябай бир терең маани берип, ошол жерден маанисине же башка уйкаштыгына карашы мүмкүн, бирок ошол муундарын сынып калганда көбүсү маани бере бербейбиз. Ошонун баардыгын карап отурганына биз таң бергенбиз. Çortup
поэзия жөнөкөй сөздөн куралат дегендей Сооронбай Жусуевдун дагы бир жакшы ыры бар экен. Мен анык тоонун акыны дейт. Акынмын тоодо төрөлгөн, адеп мен тоого жөлөнгөм. Асманга оюм чыкса да, албетте тоодо көрүнгөм. Тоо канат берип таптаган, аздектеп аяп сактаган. Тоону ыйык көрүп сыйынып, тоо менен дайым мактанам. Көп ойлоп тоону менгенен, көп жылдар ырдап мен келем. Тоо берген ынак шык менен, тоо берген ыйык дем менен. Кыргыздын көбүн жыйган тоо, кыргызды кыргыз кылган тоо. Турпаты кооз керемет, тулкусу бүткөн ырдан тоо. Ырларым тоонун азыгы, ырларым тоонун акылы. Мээрими сепкен ырыма, мен анык тоонун акыны. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгекти эскерсин дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдун чыгармачылыгына аса эсеп салып, акынды мына ушул май айындагы туулган күнүн эскерип отурабыз. Кыргыз барда Сооронбай Жусуевдун ырлары түбөлүккө жашай бермекчи. Бүгүн келген мына ушул залкар акынды көргөн шакирттери, замандаштарына жана ошондой эле келечек муундарга ыраазычылык билдиребиз. Жакшылар дайыма жан дүйнөбүзгө азык болуп жашай берсин. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.